Анда эмес урматтуу шайлоочулар, сиздердин алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер Мадумаров Адахан Кимсанбаевич келүүдө. Урматтуу аталар, апалар, агалар, урматтуу шайлоочулар, кадырман калкым, касиеттүү элим. Азыр сиздер менен Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтин баарлашуусу болот. Эскерте кетүүчү жагдай алдыңыздарда ручка кагаздар аз жигиттер тарабынан берилет. Суроолор болсо убакыт үнөмдүү пайдалануу максатында суроолорду жазуу иретинде берсеңиздер, бат-баттан жооп берип андан ары жыйыныбызды улантабыз. Азыр сөз Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Рахмат. Саламатсыздар эжелер. Кош келдиңиздер. Ассаламу алейкум. Ким менен көрүшпөй калсак ассаламу алейкум деп коелу. Рахмат. Бүгүнкү жыйынга кош келдиңиздер. Азыр айтылды. Маалымат баарыңыздарда бар. Менден көп, менден тез сиздерге эч ким келбесе керек. Бири-бирибизди таанып деле, билип деле калдык. Бир келип бул жерде сүйлөйбүз. Бир жолу өткөн президенттик шайлоодо моонун үстүнө чыгып сүйлөгүм келип кеткен. Жакшы портер алып келип калдыңар деле, ошо портердин үстүнө чыгышка туура келди. Кана ошол эжекелерим бүгүн барбы? Барбы ошол эжекелер жана могу жерде туруп алып, басында отуруп алып, ак элечек кийген мугалимдер. Силерби 25 000 сомдон айлык алабыз, соке болсо деп айттыңар эле. Куттуу болсун. Пенсионерлер барбы? 10 000ден пенсия алып аткандар. Пенсияңыздар ушунда ашып ташып кеткен экен, азыркы талапкерге чөгерип баштапсыңар. Небери чеберлерден ашып. Мына ушундай болот экен бизде. Ошондо мен ишенбегиле, жалган айтат, андай болбойт десем, мени жаман көрдүңөр эле. Эмне үчүн бизге пенсия көбөйтөм десе каршы чыгасың деп. Биз урматтуу туугандар, жакшы көрөбү, жаман көрөбү, чындыкты дайым чындыкты айтып келишибиз керек. Эч качан чындыктан тайбашыбыз керек. Биз ушундай болуп турабыз эмне үчүн? Себеп чындыкты айта албай аткандыгыбыз үчүн. Же таза шайлоо өткөрө албайбыз, же таза инсанды тандай албайбыз, же позициябызда тура албайбыз, же убадан аткарбайбыз. Мына ошондой болуп, заманыбыз ушундай болуп келатат. Мен мына балатыны кооздоп аткан жигиттерге, сиздерге терең ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Ушул жыйын башталды деп токтотуп турдуңуздар. Алла сиздерден ыраазы болсун. Чоң рахмат, азамат жигиттер. Рахмат. Бар болгула. Дайым жакшылыктарга кызмат кылганды насип эткен болсун. Чоң рахмат жигиттер. Мына сезимталдуулук деп ушуну айтат. Өткөн 17-жылы мына жерге келип алып, бирөөлөр тоскоолдук кылып эле. Мына эл үчүн кызмат кылып атабыз деген азаматтар бар. Алла ошолордон разы болсун. Дайым тапкандарыңарга жараткан берекесин берсин. Майрамдын үстүндө эле жүрө бергиле жигиттер. Рахмат. Мына ушул шайлоодогу Чоң Алайдан баштап Каракулжа, ал жагы Кулунду, Лейлек, Баткенден бери келатабыз. Биздин сөздүн баарын угуп атасыздар, телефондон көрүп атасыздар. Мына чогуу жүргөн жигиттерге рахмат, түз эфирден көрсөтүп аткандарга рахмат. Кайталабайбыз, кайталанбайбыз. Азыр күн өтө кыска. Азыр эле караңгы кирет, суук түшөт. Ошондуктан суроолорго, чу дегенде суроолор көтөлү. Сиздер мүмкүн болушунча көбүрөөк суроо берип алыңыздар. Жооп алып алыңыздар. Мындан башка андай шарт болбойт. Менчелик көп келген талапкер болбосо керек, Кайсы партиялардын төрагаларын көрдүңөр? Эч кимдикин көрбөдүңөрбү? Көрбөй эле добуш берип атасыңарбы? Бир экөө ким? Кудайга тоо. Ушул эми сөз болуп кетет эми.
Sokyanın orдуна Саке келди деп. Мен сиздер менен жолугушууга партиянын төрагалары келдиби деп сурап атам. Келген эмес. Шайлоодо да келбейт. Анан эмнеге биз добуш беребиз аларга? Биз аларга келбейбиз, сизге келебиз. Ошон үчүн алар билбейт. Баракелди агай. Бирок аларга ташылып барылат. Мына кече Жалал Абадка чейин ташылып барылдыбы? Ооба. Бизде Ошко чейин бардыңарбы? Өзү бир эле автобуска салып алып эле жүрө берет экен, ушу кийинкисине деп эле. Мен ошо автобуста кетип бараткандарды кээде балдар, блогерлер тартып алып көрсөтүп атпайбы? Жанакы интернетке кирип кетип атпайбы? Мындай карасаң, жанагы базарга алып кетип бараткан койлордой болуп алып эле кетип бараткан. Каяка кетип баратасың? Билбейм. Өзү билбейт, чындыгында ошондой. А муну жерде тургандыгыңыздар, сиздерди жүрөк айдап келди бул жака. Жүрөк менен келдиңиздер. Аллах дилиңиздерге салды, ушул жерге келип отурасыздар. Мына ошондуктан сиздердин ар бириңиздерди ошондой айдап барган, жыйынга барган миңдеген кишилерден артык көрөм. Себеп сиздер эркинсиздер. Өз эркиңиздер менен жашайсыздар. Бирөөнүн айтканы менен эмес. Мага айтат, ошондой болуп барып 400-500 киши менен, 50-60 киши менен жыйын өткөрүш керекпи? Ушунча убакыт өткөрүп, ушунча километр жол жүрүп дейт. Жок. Эгерде бир инсан нак көкүрөгү менен, жүрөгү менен күйүп, эл үчүн кызмат кылам деп жалындап турган болсо, мен ошол бир киши үчүн дагы барганга даярмын. Кеп анда эмес, футбол ойноочу аянттарды толтуруп алганда эмес. Көптөгөн талапкерлер ушинтип жаңылышат. Бизге келип кол чапты деп. Жок, сага келген жок. Ошол айыл өкмөтү алып келди. Мектептин директору алып келди, оорукананын башкы дарыгери алып келди. Сага чейин да келип жүрүшкөн алар. Кече Сокеге да ушундай болуп тизилген мына жерде. Экөөбүздүн күнүбүз бир күндө келип калып, график. А биз сиздерге бир жума башта жарыяладык эле. Кочкор атада саат 3-тө биз сиздер менен жолугушабыз. Бир жума башта кеткен. Теледен да кеткен. Биздин кулактандыруу. 2 күн калганда келе калган. Эмне болду акыры аягы? Кайда? Тойтоң деп аркасынан чуркап жүргөндөр кайда? Мына жерден тосуп алып, Мадумаровду киргизбей коебуз деген милицияларың кайда? Азамат алго 17-жылы болуптур. Кече шайлоо болуп атканда биримдик деп жүгүрүп жүргөндөр кайда? Мекенсиздер. Каяка кетти биримдик? Мекеним Кыргызстан дегендер кайда кетти? Мекенчиликке өтүп кетиштиби? Ошондуктан мен кече бир жерде ушундай салыштырмалап айттым. Жолда кетип баратат, атты минип алган, артынан бир ит кетип баратат да тилди салаңдатып алып. Аттын үстүндө ким бар экенин да карабайт ал. Аттын куйругун эле карап кете берет. Байк билесиңер ушундайды? Бар куйрук. Эми суроолор көтөлү. Ассаламу алейкум. Урматтуу агайым, сиз президент болуп калсаңыз, Хазрет Умар разияллаху анхуга окшогон адилеттүүлүктү орнотосузбу? Иншаллах, биздин максатыбыз ошол. Биздин ниетибиз ошол. Умар разияллаху анху падыша болгонго чейин ошол 4 сахаба менен 4 өзүнүн келечекте халифтери менен отурганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга шайтан келет, иблис алейхине келет дагы. Ошондо пайгамбарыбыз ар биринен мүнөздөмө сураган экен. Абу Бакир Сыдык жөнүндө не дейсиң? Умар жөнүндө не дейсиң? Усман жөнүндө эмне дейсиң? Али жөнүндө эмне дейсиң деп. Ошондо Умар разияллаху анхуга келип, буга кандай дейсиң дегенде, бул жүргөн көчөдө мен баса албайм дейт экен. Себеп ушунчалык адилеттүү, ушунчалык каардуу, ушунчалык чечкиндүү болгон экен. Бул жүргөн жерде мен баса албайм. Мен качам, бирок бул менден качпайт дейт экен да. Аялдар дагы, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай жумшак мүнөз болгон. Аялдар менен ушундай олтуруп, баягы ак караны таанытып, ушундай тамаша болуп, анча-мынча дуулдап сүйлөшүп аткан кез болсо дагы, аялдар бир заматта тым-тырс болуп калганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы мындай сураган экен: "Умар келет абы" депчи. Ушунчалык адилеттүү, ушунчалык каардуу киши болгон экен. Мен дагы Кудай кааласа, ошо кишилерде адилеттүү,
Kim bolsоң ошол бол, бирок адилеттүү болушуң керек. Мейли мугалим бол, мейли милиция бол, мейли сот бол, айыл өкмөт бол, падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың дейт. Элим, силер ачка болсоңор, мен да ачкамын. Ток болсоңор, мен да токмун деген окуяларын аябай жакшы билем. Жаза турган болсом кагазга батпай калат. Сизди урматтап, сыйлап, сыймыктанган шайлоочуңуз дейт. Мен да сизди сыйлап, сиз менен сыймыктанам. Себеп, ушул Умар разияллаху анху сыяктуу падышалардын, халифтердин китебин, өмүр баянын окуп, таазим этип жүргөн болсоңуз, мен да сизге таазим этем. Мен да ушуларды аябай көп окуйм, чукуу окуйм, окуп эле калбастан билген нерсеге ошого амал кылганга аракет кылабыз. Кудай кааласа, экөөбүз бир тарапта, бир багытта экенбиз. Саламатсызбы, пособия маселеси жеңилдетип берсеңиз. Жеңилдетмек турсун. Азыр пенсионерлерге пенсия бере албайбыз деди январда. Соцфонддун төрагасынын орун басары, жанакы бир жаш келин экен, билбейм атын, тааныбайм. Ошол кишинин айтканын угуп калдым мен. Көрдүңүздөрбү? Пенсионерлерге пенсия бере албайбыз деди январда. Анан кантип силер бир жигиттин шайлоо фондун акча көтөрүп атасыңар, пенсионерлер? Айттык, өздөрү алып келип берип атат деп. Мен ошону уккандан кийин пенсияны кыркыш керек экен дедим, кыскартыш керек экен силерге. Каяка иштетишиңерди билбей атыпсыңар. Каяктан жалган? Чындыкта ал киши жалган айтпайт дейм. Ошол сыяктуу жалгандардын аркасынан жүрүп, биздин келечегибиз кеңейбей атат, жолубуз, арышыбыз арыбай атат, максатыбыз ишке ашпай атат. Жалаң жалган менен жүрөбүз. Мен урушканга чейин бардыңыздар эле мына жерде. Сен сүйлөбөй тур, тиги соке сүйлөсүн деп. Жок, мен эми сизди айткан жокмун да. Мен ошол Нокен, кара ошол биздин Кочкарата, ар жагы Майлы сууга чейин келгенбиз деп турганбыз да топтолуп. Бола берсин. Суроолор барбы? Бериңиздер сурообуз. Эжегилер барбы сиздерде суроо? Мына биздин талапкерибизди таанысыздар беле? Кайсы талапкер экенин? Кызыңызды. Мына ошол Чыныгүл деген кызыбыз. Чыныгүл деген кызыбыз. Момда кылыңыз. Ошол Нокен району болобу, Майлы суу шаарынын мэри болобу, же Жалал Абад областынын губернатору болобу, мына ошолордун баарын бириктирсең бир тең, мына ошол кызыбыз бир тең. Неге? Аларда милициясы башкасы болуп, бардык элди жыйнап ушундай топтоп берет чогулушка. Бизге бир гана ушул кызыбыз. Кочкоратага жыйын өткөрөбүзбү деп сурайт. Өткөрүшүбүз керек дейт. Кече эле бардык эле го. Кайра барганда не пайда десек, жок, баары бир салам айтып өтүш керек дейт. Туура айтканбы ошо кызыбыз? Же силерди кыйнап бекер эле чакырганбы? Туура кылган. Ушундай кыздарга Кудай күч кубат берсин. Дайым келечеги кең болсун. Алдына не максаттар койгон болсо, жараткан маңдайга жазып, а биз калдайган калк себепчи болуп жүргөндү насип этсин. Рахмат, Чыныгүл айым. Салам алейкум. Сиз президент болсоңуз, свет, газ арзан болобу дейт. Мен кандай жооп берейин ушуга? Саясатчы катарыбы, талапкер катарыбы, же жөн эле адам катарыбы? Жөн эле. Адам катары жооп берейинби? Эжем талапкер катары жооп бер дейт. Экөөнү тең жооп. Мен талапкер болсом мынтип жооп берем. Свет менен газ бекер болот. Арзандабайт, бекер болот. Мына кол чаптыңыз. Ишендиңизби? Мен ошон үчүн жакшы талапкер боло албай атам да. Себеп бизде адамгерчилик жогорураак турат. Биз айткан сөзгө жооп беришибиз керек. Себеп адамдын оозунан чыккан сөз бул аманат. Бул аманат. Жана Умар разияллаху анху айтып атпайсыздарбы? Ошол киши падыша болуп турган өлкөдө ат менен баратса, бир кербен келатыптыр. Аттан секирип түшүп, кербенде келаткан бир төөнүн үстүндөгү куржунду көтөрүп түшүптүр. Баары таң калат. Бул падышага не болду деп. Артынан чуркап келип, не кылып атасыз десе,
Мунол төө аксап келетат. Кыйналып келетат. Акыретке барганда ушул төө мага доомат коет дейт экен. Сен падышачылык жүргүзүп аткан өлкөдө сен мени көзүң менен көрдүң. Адилетсиз менин кожоюнум. Мен аксап баратканыма карабай, үстүмө жүк артып баратканын көрүп, абалымды жеңилдетпедиң деп доомат коет. Жараткандын алдында мен ошол жооптон корком деген экен. Мына караңыздар. Падыша деген кандай болуусу керек? Төөнүн дооматынан корком деп атат. Байкап атасыздар, төөнүн. А биз адамдын да дооматынан коркпойбуз. Себеп ал доомат койгонго укугу жок. Анын дооматын ал сатып алган. Айттык өткөндө ким ушу кеткен киши айтты беле? Мен эч кимден карызым жок деп. Милдетим да жок деп айткан. А милдети жок болсо, калганын милдеттүүлөргө коюп кой дедиңер дагы. 5 октябрда чечим кабыл алып бердиңер. Ушундай болот. Свет менен газ арзан болушу мүмкүн, бирок ал үчүн аябагандай каттуу иш жүргүзүшүбүз керек. Ал үчүн биз Россия менен аябай тыгыз мамиледе болушубуз керек. Келишимдерге ошондой коюлушу керек. Себеп биз газды ошолордон алып атабыз. 100% ошолордон алабыз. Биз кыргыз газды дагы ошолорго өткөрүп бергенбиз. Чарбаны. Ушул күнгө чейин ишке кириш желке менен киришти токтотосузбу дейт. Ушул күнгө чейин ишке кириш желке. Ал эмне деген? Пара. Ошону Кочкаратада желке деп коебу. Ооба. Биринчи жолу отам тооба. Айылга келип орусча үйрөндүм дегенде. Айылга келип орусча үйрөнөм. Туура. Ошону токтотосузбу дейт, Кудай кааласа. Бир заматта ошонун баары токтош керек. Себеп биздин мусулманчылыкта жалган күбөлүк берүү деген түшүнүк бар. Жалган күбөлүк берүүгө эмнелер кирет экен? Туура эмес аттестат жазган кирет экен, эжекелер сак болгула. Оорубаган кишиге ооруп атат деп справка жазып берсеңер, ошол жалган күбөлүк болот экен. Жаман кызды кудалашып келген болсо, жакшы кыз деп мактап койсоңор, жалган күбөлүккө кирет экен. Же адам жөнүндө сураган болсо, адамдын мүнөзүн караңыздар кандай кылып айырмалайт. Адамдын мүнөзүн айтса болот экен, табигаттан берилген кемчилигин айтса, ал күнөөкөр болот экен. Адамга адамдын атын кошуп айт дейт. Бирок кемчилигин кошуп үстүнө кошпо дейт. Баланчы чолок, түкүнчү көр, тиги сакоо деп айтыштын өзү аябагандай чоң күнөө экен. Ошол сыяктуу бир жумушка кирип атканда акча алып, ошону жумушка орнотуу дагы аябагандай чоң күнөө. Биз булардын баарын жоготобуз. Ишенбейсиздер, мен түшүнүп турам, бирок мен жалгыз калсам да ушул жол менен кетем. Биз булардын баарын токтотобуз. Менден сурап келишет, коррупция менен кантип күрөшөсүз дейт. Мен күрөшпөйм коррупция менен. Коррупцияга кол бергим да келбейт. Аны менен белдешмек турсун, күрөшпөш керек. Коррупцияны ошол жерден муунтуп жок кылыш керек. Кантип? Өзүң алба, өзгөгө алдырба. Бүттү коррупция ошол жерде жок болот. Ассаламу алейкум. Сизди Аллах колдосун. Биздин кыргыз коомунда закон, зынакорлук, бузукулук, кулачын жайган коом. Сиз келсеңиз ушуларга каршы турасызбы дейт. Мен каршы турбашым керек. Бүтүндөй калк каршы турушу керек. Бүтүн эл каршы турмайынча жалгыз киши эч нерсе кыла албайт. Зынакорлукка кандай каршы турса болот? Маданиятты өстүрүүбүз керек. Билимди көтөрүшүбүз керек. Билимди көтөрсөк, биз маалымат алабыз. Зынакорлуктун аягы эмнеге алып бараарын билген болсок, ошого баспайбыз. Бузукулук эмнеге алып барат? Бузукулук дагы мына чыркырап жүрүп чубага жөттү. Азыр эртерээк эгерде сиздер үшүбөй ушул жерде күтүп калбайсыздар деген бир ишенимибиз болгондо, жолдон бурулуп өтүп, ошол чубагажынын кабырына барып, Куран окуп, бата кылып коелу деген жакшы ниетибиз бар эле, бирок сиздерди күтүп калды. Жер тепкилеп, ичинен сөгүнүп калса керек деген коркунуч сезим
ошол жакка киргизбей койду. Ошол жакка келүүгө мажбур болдук биз. Себеп шайлоо мезгилинде элибиз өзү негизи назик, а шайлоо мезгилинде эки эсе назигирээк болуп калат да. Кечикти деп эле басып кетип туруп калабыз. Азыр биз талапкерлер силердин колуңарда заложникпиз. Бир нерсе болсо эле кеттим деп коркутасыңар да. Же паланчыга иштейм. Көп керемет кырына чыгып алабыз да онуна чейин. Ondan keyin баягы эле ким келет? Мадумаров келет. Башка эч ким келбейт. 2 миллиард сом төлөп койду Матраимовду. Эми караңыздар. Бирок дептир. Баланчасын акча менен төктү. Ушунчасын батир менен төлөдү деп. 7-6 батир экен. Камчы ташыйып сүйлөп атат. Ал батирди дейт, мугалимдер менен дарыгерлерге бере албайбыз дейт. Аны ГКМБ'нын кызматкерлерине беребиз дейт. Бул кандай деген, бул не деген жапайчылык? Бул кандай өлкөдө ушундай болот? Силер элестеткиле да? Бул мыйзамды басып алуу деген сөз. Эгер 6-7 батири болсо, аны сураш керек эле да. Качан алдың, кантип алдың, эмненин эсебинен алдың деп. Кече сеники эле, бүгүн мен муну тартып алам. Бирок 2 батири бар экен, бирөө 250 чарчы метр экен, бирөө 230. Ага офицерлер жашаганга болбойт дептир. Себеп өтө чоң. Биз аны бу дейт, кайрымдуулук менен бала бакчага беришибиз мүмкүн дептир. Сиздер элестетиңиздер, 7-кабатта бала бакча бар экен. Мына эжеке, сизге да туура келбей, чыдабай кеттиңизсе, кат-кырыкта күлкү ушул. Бул не деген өлкө болду? Не деген мамлекет болду? Демек, сиздер элестетиңиздер эми. Жанагы кинодокудай эле алып туруп, бир учун таштап коюп, ошондо да кармалып калсаң. Кармалбагандар канча? Айтор нан жабасыздарбы? Бирок нан жапкан деле келин калбады азыр. Жабасыңарбы? Бир себетке канча нан батат? 8-10. Чоңуна жараша, кичүүсүнө жараша, Ошол себетти элестетиңиз да. Жаптыңыз, тандырдан үзүп алдыңыз, себетке койдуңуз. Башыңызга коюп алып, үйгө алып кетип барсаңыз, сизден себетти тартып алды дагы. Бир коюп, себетти тартып алып, ийилеп калсаңыз, ме деп туруп бир сындырым алып таштап койсо, сиз Кудай жалгасын деп бата берип атасыз да айнайын. Өлтүрбөгөнүнө шүгүр, мени ачка калбасын деп, мага бир сындырым таштап кетти деп атасыз да. Азыркы уурлар ушундай кылып атат. Неге биз түшүнбөй атабыз ушуну? Себет сиздики, нан сиздики, un сиздики, эмгек сиздики, тандыр дагы сиздики, отуну дагы сиздики. Не үчүн сиздин 10 наныңызды алып, сизге бир сындырым нан таштап коюш керек? Неге? Анан ошого бата берип жаткан эл болуп атабыз. Бул айкөлдүк эмес, бул караңгылык менен коркоктук. Бул караңгылык. Айкөл болсоңуз, жеңе, эже. Айкөл болсоңуз, бүт абсындарыңызды жыйнап туруп бир чай бериңиз, чын эле айкөл болуп. Бербейсиз да. Абсындар аңдышпаш үчүн ака-укалар ынтымактуу болуш керек да. Bir vakta oştuklar, jalavattıklar suyungan bizde. Bir bilek, bir muştum olduk degenmiz. Yani şu yerge gelip, siz de yani aldap ketken dostlarınız, ağalarınız bilen. Kimdir? Oşonda taşıyıp menen nemede keldi bek. Ha, indiler. İndiler, bu da o. Anan, oşorda bir yol aldap koybayız. Maga geçe Ноокатта айтты, Кызылкыяда айтты, Кайшырда айтты, Кадамжайдагы айтат да. Сиз дагы жетер жерге жеткенге чейин эле эмне десе макул деп бара бербейсизби дейт да. Көгөрүп эле мыйзам деп туруп аласыз деп суроо берди да бирөө. Аксакал, кеп ал жерге барыш эмес. Кеп эмне кыласың? Бүгүн алдап,
Эртең башка жерге жеткен жерге жетип алып, башкача болуп кеткенди. Муну майлы суда эме деп коет? Намарт деп коебу? 200 деп коет. Намарт деп коет, майлы суда. Мына ошондой намартчылыкка бара албайм да агай. Бизди ата-энебиз анан мектепте сиз сыяктуу агайлар менен эжекелерибиз ушундай тарбиялаган. Зыян тартып турсаң дагы чындыгын айта бер балам деген. Зыян тартасың. Мен билем. Жана суроо бергенде айтпадымбы? Саясатчы катарында жооп берейинби, талапкер катарында, адам катарындабы деп. Талапкер катарында жооп бере алам ошого. Болот. Бүтөт. Мына футбол талаасыны кандай кыласыз десе, жаштар келип сураса, үстүн жаап берем десем дагы боло берет. Жамгыр жааганда өзү жаа болуп калат. Сенсорный жанакындай терезе сыяктуу. Анан күн чыкканда кайра өзү ачылып калат десем ишене берет да. Андай болбостугуну билип туруп деле ушуга ишенет экен да. Макул деп кое бер дейт, андай болбойт. Ошон үчүн аксакалдар ким бирөөнү алдаса, ал өзүн алдайт. Ким бирөөгө зыян жеткизсе, ал өзүнө зыян жеткириптир. Убактылуу гана кандайдыр бир жеңиштерге, ийгиликтерге жетишет, бирок түбү жакшы эмес. Рахмат. Сиз күйгөндөн айтып атасыз да, ошо эптеп эле жетип алса башкача болмок беле дегендей. Туура түшүнүп турам, рахмат. Курсан иним боюнча мен Москвага кеттим эле, ушул талапкерлигин коюп калыптыр. Анын мүмкүнчүлүгү бар, конституциялык укугу бар койгонго, койбо деп айта албайбыз. Коюптур, баратыптыр. Бирок бир нерседен азыр мен Жалал Абадта жыйын өткөрүп атканда, биз саат 11-ге дедик эле. Ал жигит дагы саат 11-ге Барпы театрына койгон экен. Биз 1 саат токтотуп туруп 12-ге жылдырдык. 12-де өтүп атканда ошол Барпы театрынан жыйыны бүткөндөн кийин чыгып, келип ассалому алейкум деп учурашып койсо, керемет болмок. Мен күттүм эле, ошо жыйыны бүткөндөн кийин чыгаар дегендей кылып. Эми мындай. Кандай деп айтайын сиздерге? Туура түшүнүңүздөр мени. Мен эч кимге жамандык каалабайм. 17 талапкердин бардыгы татыктуу. Ошондуктан бир жерге барганда мага добуш бергиле дегенди уккан жоксуздар. Укпайсыздар дагы. Себеп мен өзүмдү элден акылдуураак сезбейм. Канчалык адашпасын, баары бир калк жеке инсанга караганда акылдуураак. Мен тескерисинче айтып келем. Таразага салгыла дагы өзүңүздөр тандап алгыла деп атам мен. Мен кээ бир талапкерлердей болуп, менден башка эч ким эмес, жалгыз менмин деп көкүрөк каккандан жараткан Аллах сактаган болсун. Себеп аны жараткан жакшы көрбөйт. Жалгызмын деп айтпаш керек. Эми экөөнүн позициясы ушундай. Мына сиз өзүңүз комментарий өрөтасыздар эжекелер. Кээ бир адамдарды булар баскынчылар, булар саткындар, алар булар деп эртеси күнү кучакташып алып кете бергендерин көргөндө сиздер эмес, мен дагы таң калып атам. Шунча жыл саясатта жүргөн мен дагы таңданууну токтото элекмин. Бир акылман айткан экен. Ар бир инсандын жакшы жагын көргүм келет, жаман жактарын өздөрү көрсөтөт деп. Адаби тилде биринчи сүйлөйлү, бөтөн тилдерди өздөштүрөлү. Мына Баткенде көптөгөн унутуп кеткен тилдерибиз бар биздин. Анан угуп алып эле айтабыз биздин тил эмес деп. Нукура биздин тил ошол тил. Жергиликтин дагы, адаби дагы илгерки тарыхый тилдерибиз ошол. Бирок биз өзүбүз унутуп кетип эле, өзүбүздү өзүбүз жарды кыла беребиз да, биздики эмес. Биздики эмес. Себеп сен билбейсиң. Ал чоң атаң менен бабаларыңдын тили ошол. Илгертен ошол тилде сүйлөп келгенбиз. Biz biri-biribizdi жерибезден тескерисинче ошолорду көбөйтүшүбүз керек, тилди байытышыбыз керек. Мына өзбекче сүйлөп койду деп кыйкырып аттыр. Сүйлөйм. Мага ким мени сыйлап, менин өлкөмдү сыйлап, мага кандай тилде кайрылса, мен ошону сыйлап, ошол тилде жооп берем. Ал дагы ошол менин тилимде жооп бергенге түрткү беришибиз керек. Ошондуктан жанагы жерден эстеп кеттим да, жанагы Казак бауырлардын берген жообун казакча айтам деп кетип калдык да. Я, десин. Ага. Sesiye kaçan varsa orsa söyle, şunu Kırgızca söyle,
Şaylan kalsa akara. Ateneler bizden Volkadan kula kalasa. Kırgızca söyledim, Kırgız dilleri. Алар алар Кыргызстанда орусча сүйлөйт дагы сыртка чыгып кыргызча сүйлөшөт да. Ошол теңирден тескери да. Себеп бул жерде орусча ката сүйлөсө дагы эч ким оңдобойт да. Себеп жанындагы отургандар өздөрүндөй да. Ал жака барганда орусча сүйлөш кыйын. Өтө кыйын. Мен кече Москвага барып интервью бербедимби? Ошо интервью бергенден кийин кадимкидей эле ошол жактын азаматтар айтты да. Кантип эле Кыргызстанда сиз сыяктуу орусчаны так кыска жооп бере турган киши калдыбы деп таң калат да. А ким айтты силерге кыргыздар орусча билбейт деп? Керек болсо кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деп айтсам, аны дагы айландырып, бир нерселерди аралаштырып кошуп, элге жеткирип атат. Аман эле болсун. Тилди сүйсөң менчелик сүйөрсүң. Элди сыйласаң, элди сүйсөң менчелик сүйөрсүң. Биз кыргыздар ушундай болушубуз керек. Ушундай болушубуз керек. Канча тил билсең ошончолук жакшы. Эч качан уялбашыбыз керек. Бирок кыргыз тилин билүүгө милдеттүүсүң. Бул сенин өз эне тилиң, өз өлкөңдүн тили. Андан сырткары канча тил билсең, биз колго көтөрүшүбүз керек. Бир да тил билбей калган чоркоктордон Кудай сактасын. Макулсуз бушуга. Анан мен төрага болуп турганда, министр болобу ким болбосун, мен токтотуп туруп, ар дайым мамлекеттик тилде сүйлө деп талап койчумун. Ошон үчүн башка жакка айтчу. Бул кыргыз тилдүүлөрдөн башкасын жактырбайт деп ал ушакты таратат эле. Жок. Керемет. Мен дайым мисал келтирип айтам. Мынол талга конгон чымчык дагы каргадай болуп каркылдабайт. Карга эч качан чымчыктай болуп чырылдабайт. Көгүчкөндү караңыз. Мисче менен бир тууган. Бирок экөөнүн тили эки башка. А кыргыз тили менен орус тилинин экөөнү. Ошол Айтматов айтып кеткен экен, куштун эки канатындай. Бир канат менен уча албайт деп. Биз ошого чындыгында орус тили аркылуу дүйнөлүк кандайдыр бир классикалык маданияттарга орус тили аркылуу жеткенибиз чындык го. Бул эмес 1 миллион кыргызстандык биздин жарандарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз Россияда кайсыл тилде сүйлөп иштеп жүрөт. Мойнубузга алышыбыз керек да. Мекенчил бол, өз элиңди сүй. Бирок сокур сезим менен эмес. Кудай кааласа баарын ордуна коебуз. Кудай кааласа ордуна коебуз баары. Саламатсыздарбы мынакендиктер. Өткөнкү парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстанга добуш берип, мен да 12-чи болуп өттүм. Ал ыраазычылыкты сиздерге да берем, ошондой эле Адахан агайга беребиз ыраазычылыкты. Мен ушул кишинин авторитети менен өттүм. Азыр бир нерсени айтайын деп атам. Мен бүтүн Кыргызстанга мүчө болгондон бери мындай каражат бөлүндү дегенди мен уга элекмин. Мен өзүм инициатива көтөрүп дайыма чуркайм. Себеби мен азыр дагы ыраазычылык айткым келип атат. Себеби бул сыноо экен да. Мен атама ыраазычылык айткым келип атат. Ата карап койсоңуз. Атам бизди окуганда тагамынан сайжелерим жардам берчилден атам жардам бербейт деле капа болуп жүрчүмүн. Атам көрсө бизди самостоятельно үйрөтүп турду. Маселе чыгабы чечебиз да. Анан азыр ушул коомдо ойго толбой турган кыйын коомдо сиздин өмүрүңүз өтүп кетеби деп кыжалатмын. Рахмат жаным, рахмат. Ыйлаба, канча жаштасыз? Жаш. Атаңыз жаш экен. Рахмат, ушул күндөрдү көрүп калгандын өзү чоң канемет. Бул күндөрдү көргөндөр да бар, көрбөгөндөр да бар. Ушул күнгө жеткен да бар, жетпеген да бар. Мына кыз бала болсо дагы, атыңыз ким? Абдыкар аке, кыз бала болсо дагы кайдыгер болбой, жүрөгү күйүп, элим жерим деп
чапкылап жүргөн ушундай кыз, эркекке бергиз кыздар бар болду. Жигиттерге алмашкыз кыздар болот. Мына ошондой кыздарыбыздын бири ушул сиздин кызыңыз. Чыныгыл айым, мен көз тургандан мактап аткан жокмун, караңыз. Мына ушу киши, ушул айым, кээ бир азаматтар айтып аткандай болуп, акча берип эмес, бир тыйын акча бербей ушул 12-чи болуп депутат болуп өттү. Депутат деп койсоңуздар болот. 60 киши болобу? 600 киши болобу? Келип мен тазим кылып рахмат айтып атканым, сиздер биздин ошондой болуп башыбызды ийип жүрүүгө милдеттендирип атасыздар. Мен өмүр бою карызмын. Чыныгыл өмүр бою ушул жерге карыз болот. Себеп чайын ичпей, акчасын албай туруп, ишеним көрсөтүп шайлап койдуңуздар, биз өмүр бою сиздердин алдыңыздарда карыздарбыз. Биз ошол ишенимди аткарыш үчүн бардык күчтү жумшайбыз. Өмүрүбүз өткөнчө эл деп, эл үчүн деп соккон жүрөгүбүз ушуну бизге насип кылсын деп жараткандан тилейбиз. Бар бол, сен ыйлаба, тескерисинче сыймыктан. Сүйүнгөндөн ыйлап атат, түшүнүп атам. Bir sözüm bitip aldı. Niye üçün men bir Saydura Davlat'ın okusuna 200 minden aşık akça sarplayım dağı ağaydın bilimin tecrübesini satı olmayayım. Gerek bolsa men milyon so'mga satı olamın men. Rahmat, mına ушундай көрүнүштөр бизди суукта болобу, ысыкта болобу күрөшкө мажбур кылат. Мына Түрсүнбай Шараповду айтып атпайсыздарбы? Ушул Түрсүнбай Шарапов дагы мага бир 2 тыйын берген жок. Мен Түрсүнбай Шараповго 2 тыйын берген жокмун. Ушул чоң алайдан болот. Ошол чоң алайдан бизден кандидат болуп, талапкер болуп катталган. Шайлоого катышкан. Чоң алайда жүрбөй, менин жанымда жүрдү. Билесиздерби эмнеге? Ушул чоң алайдын аксакалдары, жаштары, аялдары, кыздары топтолуп алып айтыптыр. Бизге келбей эле кой, агайдын жанында жүр, агайга жардам бер, ошол жардам бергениң бизге жардам берген, биз сени шайлайбыз деп, чоң алайга барбай эле койсо деле шайлап коюшту ушуну. Мына ол элдин улуу сапаты. Эмне үчүн Мирзиёев мырза Өзбекстанга президент болгондо биринчи жумушун, биринчи кадамын кайдан баштады? Манас деген айылдан баштады. Манас деген кыргыз айылы бар экен. Ошол жерден баштады. Эмнеге? Себеп ошол жерден сүйлөдү. Бул жерде улуу эл жашайт деди. Бул жерде тарыхый эл жашайт деди. Бул жерде касиеттүү эл жашайт деди. Көрдүңүздөрбү ушуну? Мен өз көзүм менен көрүп, өз кулагым менен укканымды айтып атам. Ошол улуу элге сый урмат кылып, мен биринчи президенттик кадамымды ушул жерден таштайм деп, ошол Манас айылына барды. 40 күндүн ичинде ошол эски айылды теп-тегиз кылып сүрүп жиберип, жап жаңы заманбап шаарча куруп койду. Ошол элдин баарына үйүн бекер куруп киргизип койду да бата алды. Мына караңыздар. Улуу эл жашайт деп, улуу каада салты бар деп жашайт деп. Мына азыр Чыныгүл ыйлап аткандай же мына сиздер сурап атасыздар Түрсүнбай Шараповду. Мына караңыздар, ошол жакта чоң жарышта жүрөсүн, келбей эле кой, биз сени шайлайбыз деп шайлап койгон эң улуу эл. Кыз бала болсо дагы ушул жерде не деген акчаларды иштетип, биримдик, мекеним, башка дегендердин бардыгына карабай, ушул кызды шайлап, ишеним көрсөтүп койдуңуздарбы? Сиздер дагы алардан кем эмес улуу элсиздер. Бар бололу, акырындап, кадам-кадам жүрүп барып, тазаланабыз. Акыры адамдын адамдыгын билип баштайбыз. Биз чөнтөгүнө карабай, акылына карап, кызматына карабай, адамгерчилигине карап, тандап алган күндөр алыс эмес, Кудай кааласа. Биз ошого жетип келдик. Биз көп күйдүк. Аябай көп азап чектик. Бирок анын баары бекер кеткен жок, ушунун баары сабак. Кечээ мен бир жерде айттым эле, келиңиздер алдыбызга ушундай тилек коелу. Жаңы жылды тосуу мусулман үчүн жакшы эмес көрүнүш, бирок жаңы жылдын урматына деп, жаңы айдын жаңырышына деп, жаңы жуманын жаңырышына деп, жакшы тилек кылып коюшубуз жакшы жараткандан. Келгиле 21 жылга биз жаңыланган эл болуп кирели.
21 жылдан баштап эч качан эч кимдин акчасына көз артпайлы. Жаңы жылдан баштап илим, билимге умтулалы. Байлыкка эмес, уурлукка эмес, башкага эмес. Жаңы жылдан баштап чындыктан башканы сүйлөбөгөнгө аракет кылалы. Жаңы жылдан баштап эл жер деп жүргөн аксакалдарыбызды, эжелерибизди колго көтөргөндү үйрөнөлү. Камогу бар, базары барларды эмес, акылы барларды көтөрсөк, мына ошолор аркылуу биздин өлкөбүз көтөрүлөт аксакалдар. Жаңы жылдан баштап атага ушундай сый болот экен деп жаштар атага башка көз караш менен карайлы. Кимдин атасы тирүү болсо, ал чексиз бай ошол киши. Кимдин энеси тирүү болсо, мына ошол бай. 31 декабрь күнү кечинде ата менен энеге барып көз жаш төгүп ыйлайланайындар. Ушул күнгө чейин башка жолдо жүрүптүрмүн. Ушул күндөн баштап, эртеңден баштап мен төбөмө көтөрүп алганга даярмын деген күндү насип этсин бизге. Ким аялын капа кылып жүрсө, ким күйөөсүн, ким агасын, ким инисин, ким баласын, ким тагасын капа кылып жүрсө, баарыбыз келгиле жакшы үмүт кылалы. 21 жылга таза, касиеттүү, илгерки калган каада салтыбызды көтөрүп, жаман адаттын баарын тажылуу вирус менен кошо 20 жылга ыргытып, жаңы кадам таштап, жаңы мамлекетти бөтөндөрдөн кем эмес, өзгөлөргө тең болгон өлкөнү курабыз деген жакшы ниет менен киришти жараткан бизге насип кылган болсун. Ар бирибиздин тилегибизди кабыл кылып, келечекте өзүнөн башка эч кимге муктаж болбогон адам болушубузду баарыбыздын маңдайыбызга жазган болсун. Рахмат. Ушул тилектер менен жыйыныбызды жыйынтыктайбыз, жолугушуубузду аяктайбыз. Аксакалдар барбы бата берчү? Келиңиз агай. Замир. Ата берерден мурда жигит сиздин биринчи сураны. Кана жигит берген айтты. Эмне кылат мына? Айт, эмне кылат? Зикир тартат. Үйрөтчү мага. Subhanallah dedi. 33 жолу. Анан кийин Rahmat. Elhamdülillah. 33 жолу. Allahu ekber. Bektur. Akıllı olaydı. Men Mekke'ge barganda, Umraga barganda, ошол жерде жакшы ниет менен алып ар дайым күндө өзүм колдонуп жүргөн таспим бар, ошону экөөбүз алмашабыз. Жарайбы? Мына момундай таспы бар. Нак Каабанын алдынан алган, жакшы ниет менен алып, канча жылдан бери өзүм ушуну зикир чалганда тартып жүргөн таспим бар. Бектур, жакшы ниет менен сага берейин ушуну. Бактылуу бол. Экөөсүндө бирдей бата бериңиз. Azıkhaneyim biz seni kollaylı, seni Allah kollasın. Uy bulanmenen tüş bolğun, dens olğun için bolğun. Nime tileksen Allah tileğine жеткизsin. Biz seni kollagan bolaylı. Amin. Allah. Rahmat. Жақсылықтарда жолугушкандан асып. Rahmat. Ийгилик болсун. Аман. Rahmat. Жақсы кал. Bizim prezident. Жақсы кал.